Кудайымга эми бүгүнкү акыркы сабакта жакшынакай бир каалоо тилекти айтып коеюн. Зат Кудайым, ушу сиздин курстарыңыздан көп нерсе алдык. Эч нерсе проблемам жок. Ден соолугум эле начарыраак. Ошого кирейин деп мындай ниет кылып кирдим эле. Ден соолук эмес, ар бирин чукуп отуруп, көп нерсени түшүндүм, көп нерсени ишке ашырдым. Өзүмдүн көп нерселеримди оңдоп түздөп алдым. Азыр болсо ошо насип экен дагы кымыз айлечиңе дагы келип тоонун башында жүрөм. Анан кийин мен неме баламдын дагы бир мамилелерим жакшы болуп калса болот эле, жумушка орношо албай жүрөт эле 2 жылдан бери деп аябай мындай жанагы немелерди жасадым, практикалардын баарын жасадым. Шүгүр, азыр бир турецкий фирмада жакшы өзүнүн специ боюнча иштеп атат. Мен аябай сүйүнүп атам ошого. Белки кичинекей балам дагы бир аз ийгилик эме мындай кичине жакшы эле, бирок ошентсе дагы бир аз проблемалары бар эле, бирок азыр жакшы. Мени келип чуркап келип кучактап кетип келип эле өзүнчө өпкөн неме привычка тапты да. Мама сизди жакшы көрөм деп келип кучактап өп кетет, бирдеке жакшы нерселерди айтып күлдүрүп кетет. Мурда деле ошондой болчу, бирок азыр өзүм айтпасам, эч ким айтпаса деле өзү ошентип. Ал деле 9-класс чоңураак бала болуп калды, бирок андай кылчу эмес эле да, мурдаракчы. Андан башка көп нерселерди оңдодум, түздөдүм дегендей. Анан буюрса дагы деле эми результат андан да жакшы болсун деп буюрса курстарыңызга катышкам дагы катышып берем. Анан сизге ушунчалык ыраазы болдум. Могу ушул жерде отурган кыргыздын кыздарынын, келиндердин, апалардын болобу, айтор ошолордун проблемасынын баарын чечип, бизде чындыгында эле блог деген көп экен. Адам болгондон кийин бизде өзгөчө кыргызда жана тыюу салуулар көп. Мен салыштырып көп нерселердин баарын эле баягы салыштырып көрүп аттым. Айлана чөйрөдө, тем более мен педагог, мен балдардын эмесин жакшы билем да. Биз чын эле мындай кыргыздар көбүрөөк блокко отургузуп коет экен биз балдарыбызды. Анан кийин ошолордун баарын чечип берип, чечмелеп берип, ар бир катышкан ар бир курстарыңыздын эме катышкан немелердин баарын, айымдардын баарынын проблемасын чечип, жеңилдетип берип атасыз. Ушу чокусу алыстан көрүнгөн улуу педагогдор же болбосо улуу коучтардай болуңуз, дүйнөгө атаңыз белгилүү болгон, эми сиз кыргыз тилинде, ош тилинде параллель алып кеткенге деңгээлиңиз жетет. Буюрса ишиңизде ийгилик болуп, ушу биздин Кыргызстан эмес, башка Средняя Азия болобу, бүт дүйнө жүзүнө болобу белгилүү болгон жакшы коучтардан болуңуз, сизге ийгилик каалайм. Канча кишиге жардам берип атасыз, баарыбыздын тең проблемабызды чечип, ар бирибизге ошончо саат мен сиздин эме ушунчалык күчүңүзгө баа бердим. Бир дагы психолог деле, мисалы үчүн саат 3-тө неме разбор башталат, ошондон 8-ге чейин, 9-га чейин, бир жолу 10-го чейин деле отурдуңуз. Ошончо энергияңды берип, ошончо кишинин проблемасын чечиш деген өтө чоң нерсе. Ушунча трансформация тогуздун атынан, өзүмдүн лично өзүмдүн атыман сизге чоң терең таазим этем. Бактылуу болуп, үй бүлөңүз менен аман болуңуз. Ушунча элдин батасын алып атасыз. Мындан да ишиңиз илгери болсун, үй бүлөңүз менен аман болуңуз. Балдарыңыз сизден да кыйын жакшы балдар болуп өссүн. Келечекте абдан кыргыздын туусун желбиреткен эр азаматтардан болушсун. Сиздин өзүңүзгө да ийгилик каалайм. Азыр өчүп калат болуш керек, ошон үчүн шашылып сүйлөп атам. Жакшылык болсун. Рахмат. Дагы буюрса жолугабыз деген тилектемин. Рахмат.